Бул жума бажа жана бажынын темасы менен коштолду. Май айы толугу менен эле өкмөт башчынын бажасынын олчойгон айлык алган баласынын жоосуну талкуудаа болду. Уялбагандан өзүң уял болду. Иманкадыр Рысалиев айтылган сындарга тоң моюндук кылып, такыр эле баш ийгиси келбеди. Бирок кызматтан кеткенге аргасыз болду. Бажаны мындай кылык коомчулукта премьер-министр кызматтан алып түшөт го деген пикирлерге ортого салды. КТМ айыл маселеси депутаттарды да эки жээкке бөлдү. Бири Абылгазиев отставкага кетиш керек десе, айрымдары абалды түшүндүрүп берүүгө убакыт берүү зарылдыгын эске салышты. Эми жаңы мынакей финансовый башталып атат. Ана көрөбүз жыйынтыгын азыр көрүп турабыз, бир жарым жыл көрөлүп, жарым жылдан кийин баа беребиз. Азыр эртерээк бергенге. Баа бергенге эртерээк. Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүт түгөттү. Саясий ресурстарын түгөттү. Ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Чулуу КТМ айыл маселеси алгач парламенттин жалпы жыйынында каралып, депутаттар комиссия түзүп, ишти иликтөө зарылдыгын айтышкан. Комиссиянын алгачкы жыйынында Мегаком компаниясынын жетекчиси Рысалиев тарабынан коркутуу үркүтүүлөр болгонун ачык айткан жайы бар. Учурда бул билдирүү боюнча Рысалиевге карата кылмыш иши козголду. Бүгүн өткөн жыйынга чейин премьер-министр КТМ айыл чыры боюнча кызматтан кетет го деген имиш сөздөр болуп жаткан. Бирок Абылгазиев бардык маселеге чекит койгондой болду. Бардығын толуп, ачык жооп бергенге даярмын. Туура кылдыңыздар, бардығын калтырып. Ансыз деле баарын билет, үй бүлөдө ким эмне менен жүрөт, каякта жүрөт, баарын айтып беришти. Туура кылдыңар. Менде да жашыруунуздар жок, мен азыр баарын айтып берем. Эмне үчүн мындай болду, кандай болду, мен айтып берейин. Даярмын. Премьер-министр бажасынын оолу $5000 чукул айлык майын аларын эсеп палатасынын отчетунан билгенин жана аны КТМ айылдын менеджер экенин капысынын чыйындардын биринин көргөнүн айтты. Мен аны 2 майда билдим. 2 майда жана мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, КТМ айылдыкын чогултсак, балдарым келди. Ошондо көрдүм. Мен чогулушума келип отуруп калган Элназар. Чогулуш бүткөндөн чакырып айттым, сен эмне бул жерде жүрөсүң? Ал айтты, ушундай Мегакомдо иштеп атам. Ким болуп иштеп атасың? Сураган деле жок. Баягы Германиядагы Берлинский технический университет бүткөн балдар иштеп жүрүшсө керек депчи. Мен элге да айтышым керек. Муну жеткирип коеюн деп атам. Бул мен 2 майга чейин ошол Эрнезардын иштегенин билген эмесмин. Бул Кудай алдында да детектор жылжы дейсиңерби, ошол жерге барсам да мен ошону айтып берем. Бүгүнкү жыйында маселеге аралаштыгы бар бардык кызматтар катышты. КТМ айылдын артынан бир катар компаниялардын жетекчилеринин айлык маялары ачыкка чыгып калды. Бирок айча адистер кайсы өлкөдө болбосун кымбат турарын Дастан Догоев билдирди. $2000 жеке тармакта аз акы. IT специалисттерге. Мына мен силерге айтайын. Биздин адистер деген, мына мен жөнүн айтайын. Москванын IT адистери компанияда иштеген алдыңкы 501 сатын алышат, $500. Алдыңкы компаниялар. Бизде болсо деген азыркы убакытта бул деген $5 да жетпей калып атат. Анан кантип мына ушул Евразиялык экономикалык бирим деген негизинде биз кантип санарип иштештерин жүргүзөбүз? Албетте чарбалык иштер саясатташып кеткенин депутаттардын кайым айтышуусунан байкоого болот. Ачкоо кылып атасыңар, дешевый пиар деген. Не деген сөз ал, дешевый пиар? Эгерде биз эл билсин, коомчулук билсин, журналисттер билсин десек, бул эмне дешевый пиар же бул эмне ачкобу? Силер дагы бир этиканы сактагыла да. Биз силерди айткан жокпуз да, премьер-министрге кошумат кылып атасыңар, үйүнө барып кылып ала деп кошуматыңар. Комиссия түзүп, туура кылдык жана туура баратабыз. Биз комиссия түзүү аркылуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке жардам берип, аны бажаларынан тазаланууга биз жардам бердик. Тазалануу алуусуна биз шарт түзүп бердик. Бу жерден биз депутат эл өкүлү катары премьер-министрге мындай ар кандай жагалдануу аракетин кылып башыбыз керек. Сиз үйүңүздүн дарегин берип коюңуз, каалагандар кой союп, гүл көтөрүп ошо барып алып рахматыңарды айта бергиле. Парламенттин трибунасынан биз өкмөткө кошумат болгон өкүлчү бербешибиз керек. Рахмат. КТМ айыл мамлекеттик ишканасынын айланасындагы окуялар урук тууганга, анын ичинде бажыларга катуу эскертүү болду көрүнөт. Мындан ары ага туугандары дагы өзүнүн жакындары мамлекеттик кызматта иштей турган болсо, абайлап айырылып мамиле кылуусу керектигин депутат Жапаров айтты.
Ошентип депутаттык комиссия 2 отуруу менен ишти жыйынтыктады. Ага ылайык премьер-министр КТМ Абайылда кызыкчыл болгон эмес жана алардын талабын талашкан эмес деген бүтүмгө келишти. Сиздин Мухаммедкалый Дүйшөкеевич ачык айтканда комиссиянын түзүлүшүнө сиздин шалакылыгыңыз себеп болгон. Сиз ошол маалымат чыкканда эле өкмөттү жыйнап туруп, мына азыр кызматтан кетирген жетекчилерди ошондо кубалап, бажаңызды кубалап, баласына баа берсеңиз, комиссияда түзбөйт эле, мамлекет бул деңгээлге чыкпайт эле. Бая сиз өзүңүз оор басырыктуу дайым шашпайсыз, ошол таасир этип койду да. Мен каалайт элем сиз ыкчам аракеттерди жасасаңыз bundan кийин. Мен 2 май күнү билдим. 2 май күнү ушул маселе боюнча чогулуш өттүм, чогулдук. Мөөнөттү жана дагы кайталайм, 14 мартка чейин ушул позициялардын баарын тактайбыз дегенбиз, ага чейин чыкты. Ошон үчүн мен жанагы шалакылык деген немеге мен кошула албайм. Себеби дегенде бул премьер-министр ишине баа берилип атат. Экинчиден коомчулукка 2 майга чейин билинбей келип, жана 2 май менен 14 майдын ичинде ушул Рахмат Мухаммед Дүйшөкеевич. Эми комиссия өзүнүн бүтүмүн палатага алып чыгат. Мамлекеттик мүлк фондусуна, Кыргыз Телекомго жана маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилигинин ишинин жоопкерчилигине баа берилет. Аптадагы дагы бир чулгандуу окуя Баджыкейт. Бейшемби күнү жарыяланган Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изиликтөөсү аткаруу бийлигинин айлап таба албаган Матраимовдордун байлыгын ачыктап койду. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алинин ишине байли деп атат. Эми өкмөт бул тарапка көңүл бурбай койсоңордор болот. Каржы полициясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовду мыйзамсыз байыган деген маалыматтардын тегерегинде сотко чейинки териштирүү иштерин баштады. Аталган иштер кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестринде каттоого алынды. 28 майда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү тездетүү керектигин айткан. Бүгүн болсо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таиров баштапкы маалыматтарды берди. Информацияларды алып, мен бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе биздин ишкерлердин Дордойдо, Кара Сууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азырынча. Эмне дегенде мен билген фактылар бар, былтырда текшерип көрбөбүз. Чоң суммаларды биздин информация боюнча 3 миллион долларга жакын акча чыгып турат ай сайын. Биз финразведкадан маалыматтар келип турат. Бул Дордойдо иштеген ишкерлер акча которуу жолун ушинтип табышканда бизде дагы ушундай материалдар бар. Мен былтыр текшерип быйыл да көрдүк, андай материалдар көп келет бизге разведкадан. Ошол жерде 15, 20, 30га жакын ишкерлер өздөрү чогултуп акча которушат. Биз мындай мен 6 миллиард боюнча дагы башка службада жүргөндө текшергенбиз. Бүт Кара Суудагы анан Дордойдогу Мадинадагы ишкерлердин которгон акчасы болуп чыккан. Демейде чаң салып чыккан эл өкүлдөрү Матраимовдун маселесине келгенде үн катпай калганы элде эмес кесиптештердин да теректирди. Депутат Сурабалдиева жалпы жыйын соңуна чыгып баратканда үнүн чыгарды. Эми атын айтпай эле коеюн, бир жаш коллегама ушул боюнча кайрылып, эмне унчпай отурасыңар, көтөрбөйсүңөр десем, эми сиз турасыз да, көтөргүлө деп мындай тамашалагансыз кайра мага жооп кайрды да. Эми бул мындайда, бул баары эле маанисин сонун билишип түшүнүшөт да, баары эле. Бирок деген мындайда мамилени бузгусу келбейт да. Белгилей кетсек, Раим Матраимов өткөн жылдын апрель айынан бери эле өкмөт менен соттошуп келген. Аны 2017 жылы ноябрда ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков ишенимден чыкты деген жүйө менен кызматтан кетирген. Бирок Исаков премьерликтен кеткенден кийин Матраимов негизсиз иштен алынганын айтып, өкмөттү сотко берип, мурунку кызматына турууну суранган. Аны райондук жана шаардык сот канаттандырган болчу. 7 май күнү жогорку сот өкмөттүн Матраимовдун үстүнөн даттануусун карап чыгып, Бишкек шаардык жана 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Ал эми анын адвокаты Матраимовдун сотко кайрылгандагы максаты башка экенин жана кызматка кайра барбай тургандыгын айткан.